Alımlar Gengeşinin başçısı, bizim barımızın ustasımız Habibullah Kadırberdiyev Hacıke. Hoş gelipsiz. Oylоо degende андай nерселер өзүнүн ичине камтылбаса албетте биз муну ысырапка жойсок болот. Kadırberdiyev Habibullah 1977 жылы 19 декабрда Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагына караштуу Жаңы Жер айылында туулган. Орто мектепти жана жогорку окуу жайда аяктагандан кийин 2003-2007 жылдары Кадамжай районуна караштуу Бөрүкзар айылындагы Азирети Усман атындагы ислам медресесинде окуп, ал медресени артыкчылык диплом менен аяктап, имам-хатип мударис алистигине ээ болгон. Андан кийин Бишкек шаарындагы Расул Акрам атындагы ислам институтунда окуп, имам-хатип жана араб тили мугалими квалификациясына ээ болот. Өлкөбүзгө ат көтөргүс кызмат кылган жана аттын кашкасындай таанымал Молда Абдусаттар, Молда Ахун, Молда Сабыр устаттардын колунан таалим алган. Кадамжай районуна караштуу Совет шаарчасындагы номер 72 кесиптик техникалык окуу жайда окуп, көркөм коздоочу кесибине ээ болот. Ошондой эле ОШМУнун география факультетинде окуп, бакалавр болгон. Жалал Абад шаарындагы Кантор Шарипович Токтомаматов атындагы Эл аралык университетте окуп, жогорку билим алган. Эмгек жолун 1997 жылдан 2004 жылдарга чейин өзүнүн кийиндик каны тамган Жаңы Жер айылындагы номер 28 Орун Абдрахманов атындагы орто мектебинде көркөм сүрөт, өнөр жана черчения сабагы боюнча мугалим болуп баштаган. Аты аталган мектепте чарбалык уюштуруу иштери боюнча директордун орун басары кызматында да иштеген. 2007 жылдан бүгүнкү күнгө чейин диний кызматтарда иштейт. Атап айтсак, 2007-2009 жылдары Кадамжай районуна караштуу Бөрүкзар айылындагы Азирети Усман ислам медресесинде мүдүрдүн орун басары, 2009-2010 жылдары Жаңы Жер айылындагы Имам Азам атындагы мечиттин имамы жана 2013-2016 жылдары ошол эле айылдагы Аль-Хади мечитинин имам-хатиби. 2009-2015 жылдары Кадамжай районуна караштуу Карадөбө айылындагы Имам Азам атындагы медреседе баш мударрис. 2014-2015 жылдары Баткен облустук мусулмандар казиятында фатва бөлүмүнүн башчысы. 2015-2016 жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы. 2016-2017 жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат, жаштар жана түрдүү агымдар менен иштөө бөлүмүнүн баш кадиси. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси жана аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп, ар кандай тепкичтеги диний кызматтарды аркалаган. 2017 жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алдындагы намаз убактыларын аныктоо жана айгөрүү комитетинин төрагасы. 2018 жылда Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстан дин башкармалыктарында бирдиктүү фатва даярдоо комитетин негиздеп, ага мүчө болуп келе жатат. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин 5 жана 6 чакырылыштын мүчөсү болуп шайланган. 2019 жылдын 19 февралдан тартып Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы болуп эмгектенүүдө. Эне тилинен сырткары араб, орус, түрк жана өзбек тилдерин билет. Үй бүлөлүү, 2 уул, 2 кыздын атасы. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочуну басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.